Sizler gelip oturun millet he. Mına Özbekistan sallatı. Mına avtomat takıvadır bizim ballarga mına. Davay gördün ha? Mına avtomat takıvadır. Hurmatlı Kırgız eli. Mına ötkende dağı. Ötkende. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы 6-январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чегарачыларынын ортосунда чыр чыкканын тастыктады. Анын маалыматына караганда жаңжал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан. Андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Ала-Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда кыргызстандыктардын малы эки өлкө ортосундагы такталбаган аймак өтүп кеткен. Издеп барган ээлери да ошол аймакка кирип калгандыктан коңшу өлкөнүн чегарачылары менен түшүнбөстүк келип чыккан. Эки мамлекеттин чегара кызматтарынын жооптуу аткаминерлери жолугушуп, маселени талкуулашууда. Өзбек тарап азырынча маалымат тарата элек. Жалал Абад облусунун Ала-Бука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен аймакта 19 000 гектардан ашык аян талаштуу деп эсептелет. Эки мамлекет тең жарандардын ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Эки мамлекеттин ортосундагы чегаранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Анын 85% такталганы расмий айтылган. Маалымат булагы Азаттык. Ne şurada mı? Çıkmaz mı ya? Çıkmaz. Şuradan basmaz mı? Kadar mı farkı var be? Kırkırma. Musurmansız ha. Mal çekti turav. Hey! Hey tane bey, ona sorma sorma. Sorma sorma. Musurman bunu ister ister mal getiriyor. Endi biz yuvar isterin faydalanıklarga tigen yerimiz çok. Mal faydalanıp oturlar. Malımda göç ketedi mi? Bağ usta. Abi ben burası da gel. Tamam tamam yapma. 10 gün aldım bu iş. Şu bakallar 5 de sandım. Abi bitti. Mesleği var. Ulan şimdiden adam mekanik yapıyor. Tutan Türkler. Bunlar senin altın gün. Hazır. Mulakat ne anda bir hafta gidiyse mulakat ne dürün Kıraktan narı yok. Çıkan emezler sizler gelip oturun millet he. Mına Özbekistan sallatı. Mına avtomat takıvadır bizim ballarga mına. Davay gördün ha? Mına avtomat takıvadır. Hurmatlı Kırgız eli. Mına ötkende dağı. Ötkende. Mına attı. Toktat. Hata var. Atsın. Mına gördüler. Ok çıktı mına. Görüp durunlar. Atalmayızın. Atalmayız. Gelse buna gördü. Assalamualaikum Kırgız elim. Mına biz Ул айылга мына Жалал Абад обласына караштуу Ала-Бука районунун Көкташ айылынын Чоңсай деген жеринде ушундай чыр болуп атат. Мына биздин чабандарды алып ушул жерден тетиги ылдыйдан элдер турат тетиги жерде. Ошол жерден куушуп, койлорун айдашып келишип, мына өздөрү могул жерде турат. Мына могул жерде машиналар менен тетиги тоодон ашып келген. Мына биздин элдер бул жакта турат. Биздин военныйлар мына могул жерде. Мына биздин айыл могул. Айылдан 1 километрле койду багып чыкканда ушундай кармап алган.
Эми чоңдордон мен суранат элем, ошону келип тактап чечип берсеңер деп. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен силерге кайрылып жаткан себебим Жалал Абад областы Алапкы району Көкташ айылына караштуу Чоңсай айылында акырчы аймагында жаңжал болуп атат. Мына могул жерде келип алып, мына машиналар менен келишип, мына могул жактардан бери ылдыйда жагып жүргөн багып жүргөн койлорду алып кетишип, бирөөсүнүн колуна атып салган. Атышуу болуп кеткен. Биякта мына элдер кетип атат, биздин элдер. Калгандар жок. Бизде военныйлар калып кеткен төгүлдү. Ушуну карап чечип берип коюңар деп өтүнөбүз чоңдордон. Мына биздин чек арада жаңжал болуп атат. Мына гражданка эл, Өзбектин солдаттары. Мына Өзбекстан солдаттары могул жерге келип алып, кыргыздын чабандарын кууп, бирөөсүн атып, мына могул жерде жүрөт. Тиги жактан малды айдап кетип калган эле, уже кайра айдап келип атат кичине акырынан бери. Биякта элдер турат, мына гражданка элдер. Мына могул жерде жүрөбүз баарыбыз. Биздин военныйлар жок, келе элек дагы элечи. Чоңдордон суранат элек, ушуну келип тактап чечип берсинчи. 10 жылдан бери ушинтип келет, такталып чечилбей. Адам өлүп эле болот. Ай сайын элечи. Ушуну келип тактап чечип берсе жакшы болмок. Мынакей тиги жерден бери илгертен бери ата бабалар жашап өткөн. Илгертен бери ата бабалар жашап өткөн койролор могул жерчи. Азыр Өзбек солдаттары келип, азыр мынакей койлорду кармап, короче, элдерге тынчтык бербей атат. Мынакей элдергечи. Азыр элдер чыгып алган, азыр немелер жок, азыр военный биздин кыргыздын солдаттары жок. Алар вообще эме, короче, могу жакта, короче, ошол жакта сайда жатат. Бияка чыга албай атат, биякачы. Короче, ушундай Кыргызстанды азыр гражданкалар эле коргоп калдыбы, билбейм кандай. Ушуну чоңдорубуз чечип берип койсо жакшы болмок, батыраак эртерээк. Эми элдин көйгөйүн укпаган чоңдор, кандай чоңдор угуш керек сөз. Ошондуктан ушул чек араны чечип койгула. Мынакей элдер мынакей ызы чуу болуп бүт мынакей. Мынакей ушундай. Ушуну чечип берип койсун мынакей. Эртең менен 3 балабызды кармаган, бирөөнү аткан, короче, кыргыздын гражданка чабандарын. Ушундай. Мынакей Өзбектин солдаттары мынакей. Короче, могу кар тургандын ар жагы Өзбекстан, кар турган дөң тоонун ар жагы Өзбекстан. Ошол Өзбекстандан ашып келип мынакей Кыргызстанга мынакей эми көрсөтүп атат, короче. Мынакей бир баланы атты, мынакей биякта полный кыргыздар, биякта полный Алабука, Чаткал, ушул жактар, короче, бияктарчы, Көкташ, Чоңсай. Ушундай бияктан мынакей ушул жактан дөңнүн ар жагынан ашып келип кыргыздарга зорлук кылып, үстөмдүк кылып мынакей коркутуп, үркүтүп, ушундай неме кылып атат, ушуну чечип койгула. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен бул кайрылуумдун себеби Жалал Абад областына караштуу Алапкы району Көкташ айылы Чоңсай аймагынын Акырчо деген жайында биздин кыргыз элибиз мал багып жүргөн жеринен бир кийде канча километрден келип бизди малдардыбызды алышып кетишип калган. Бирөөсүнүн колуна атып салган, атам деп жат дегенде жатпай койгон, атып салган. Биз азыр мына бул жакта баары элдер кетип атат. Бул жакта биздин военныйлар жок. Мен чоңдорго кайрылат элем. Ушу чек араны келип тактап чечип берсеңер деп 10 жылдан бери чечилбей келип